Сокулукта көкбөрү боюнча республикалык чемпионат өтөт. Балалуу келинди салбай койгон маршруттук каттамдын жетекчиси мэрияга чакырылды. Сузакта оорулуу уйду союшкан 8 жаран Сибир жарасын жуктуруп ооруканага түштү. Өзбекстанда 12 жаштан жогорку балдарды эмдөөгө уруксат берилди. Кара Сууда айыл өкмөт башчы жер маселеси боюнча кармалды. Боом Капчык айында 4 күн бою автоунаа каттамына чектөө киргизилет. Бишкекте тоноочулукка шектелгендер кармалды. Бишкек шаарында номер 203 маршруттук каттамдын айдоочусу коляскасы менен балалуу аялды унаага түшүрбөй койгон. Окуяга күбө болгондордун айтымында айдоочу колясканы унаадан сыртка ыргытып жиберип, балалуу аялды транспортко түшүрбөй койгон. 12 жаштан жогору балдарга өз ыктыяры менен Өзбекстанда COVID-19 илдетине каршы Pfizer вакцинасын алууга уруксат берилди. Бул тууралуу Өзбекстандын Саламаттык сактоо министрлиги 28 сентябрда кабарлады. Клиникалык сыноо учурунда Pfizer вакцинасына 12 жаштан 15 жаштагы балдар арасында жогорку натыйжалуулугун жана коопсуз экендигин көрсөткөн. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 12 жаштагы балдарга Pfizer вакцинасын алууну сунуштады. Ош облусунун Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы укук коргоо органдары тарабынан кармалды. Маалыматты Кара Суу райондук администрациясы билдирди. Маалымат боюнча райондук администрациянын кызматкерлери да анын кармалганын интернеттен окушкан. Алар айыл өкмөт башчы жер маселеси боюнча кармалды деп укканын айтышкан. Кээ бир маалымат булактарында айыл өкмөт башчыны УКМдин кызматкерлери кармаган деп айтылат. Бирок атайын кызматтан басма сөз кызматы азырынча маалыматты тастыктай элек. Бишкек Нарын-Торгарт унаа жолунда 4-октябрдан 8-октябрга чейин унаалардын каттамына чектөө киргизилет. Кыргыз темир жол ишканасынан кабарлашкандай, автоунаа жолуна таш кулап кетүү кооптуулугун алдын алуу максатында кооптуулук жараткан таштар атайлап кулатылат. Аталган иштер унаа жолдун 131-чакырымында күндүзгү саат 9:00дөн 15:00га чейин жасалат. Жолду тазалоо учурунда автоунаалар үчүн жолдун бир тарабы ачык болоору айтылды. Чүйдүн Сокулук районунда көкбөрү боюнча республикалык чемпионат өтөт. Бул тууралуу Көкбөрү федерациясынан кабарлашты. Маалым болгондой, оюн 18 октябрдан 24 октябрында Сокулук районунун Белек айылындагы Белек ат майданында өткөрүлөт. Көкбөрү эрежесин иштелип чыккандыгына 25 жыл болгонуна жана анын авторлору Болот Шамшиев, Темир Дүйшекеев, Болот Шерниязов, Мамыркожо Бөкөнбаев, Жетиген Мадановдун урматына өткөрүлөт деп айтылат билдирүүдө. Мелдешке каттоо спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясында 17 октябрда саат 17:30 чамасында өтөт. Бишкекте тоноочулукка шектелгендер кармалды. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдиргендей, 22 сентябрда саат 10:30 чамасында белгисиз адамдар үйүнө терезесин талкалап кирип, $850, 15 000 сом жана зер буюмдарын алып кеткенин айткан аял милицияга кайрылган. Милицияга уурулук боюнча учурдун видеосу берилген. Андагы кадрдан 2 киши үйдөн пакет көтөрүп чыгып, таксинин унаасына түшүп кеткендигин көрүүгө болот. Уурулар аялды 137 000 сомго чыгым тарттырган. Кылмышка шектелип 17 жана 19 жаштагы жарандар кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары уланууда. Шектүүлөрдүн башка кылмыштарга тиешеси бар жогу такталып жатат. Сузак районунда 8 адам күйдүргү оорусуна шектелип, ооруканага түштү. Бул тууралуу инфекция борборунун бөлүм башчысы Кубанбек Турдиев маалымдады. Анын айтымында, ооруканага түшкөндөрдүн ичинен 4-өөнө күйдүргү оорусу лабораториялык анализдеринен кийин аныкталды. Бейтаптардын абалы канааттандырарлык, тиешелүү дарылануудан өтүп жатат. Алар оорулуу уйду союшкан. Ошондой эле 20 адам дагы уйдун этинен жегендиги үчүн байкоого алынды деп айткан Бектурдиев.